Құтқару қызматы Пропаш Қуанышбекұлы. 112 түз байланышына Нарын шаары менен Нарын районунан күнүнө бир нече рет кайрылуулар түшүп турат. Бардыгы ыңгайсыз абалда калып жардам сураган жарандар. Үйүбүз бекилип калды, ача албай атабыз дегендер болот. Ушундай кайрылуулар көп түшөт. Анын ичинен дагы өрт боюнча да билдирүү келип түшкөн убактар көп болот. Аларга өзүбүздүн куткаруучулар чыгып кетишет, барып кызматын көргөзүп келишет, куткаруу ишин. Ошондой эле жанагындай суу каптоолор болот, ар кандай жазында ошондой иш-чаралар көп болот. Аларга кээ бирөөнө жеңил иш болсо, түшүндүрүү иштерин эле жүргүзүп, оорураак болсо, куткаруучулар барып, куткаруу иштерин жүргүзүп келишет. Телефондон кайрылуу түшкөн соң 2 мүнөт аралыгында куткаруучулардан турган кароол жардам көрсөтүүгө чыгып кетишет. Өрт жана башка кырсыктарды жөнгө салууда кызматкерлердин ыкчам даярдыгы менен бирге техникалык жабдуулардын талаптагыдай болушу башка маселе. Телсиз жоону ыкчам токтотуу үчүн колдонулуп жаткан булууна өткөн жылы Нарын шаар менен Нарын райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө берилип, калк кызматында. Бул машинанын өзгөчөлүгү биринчиден жаңы, экинчиден суу көбүрөөк батат. Ылдамыраак барабыз. Эски машиналарга караганда кыйналбайсың. Өрт өчүрүүчү жабдыктары бүт жаңы. Мындай унаанын артыкчылыктарын өздөштүрүп жаткан Аскарбек Айтаконов Ат Баш районундагы куткаруу кызматында 20 жылдан ашык убакыттан бери айдоочу болуп эмгектенип келет. Мындан улам өрт өчүрүү техникалардын артыкчылыктарын жана кемчиликтерин жакшы билет. Айтымында жаңы келген КАМАЗ үлгүсүндөгү атайын унаанын жалынды өчүрүүгө багытталган мүмкүнчүлүктөрү арбын. Жил менен барганда, сарайларга чыкканда тайгаланып, тыгылып, кыйналып азыр булар заманбап машиналар болгондон жетишкен. Булар 3 мосту машиналар болуп атпайбы, техника. Еще КАМАЗ үлгүсүндөгү. Аябай жеңилдетти да. Мындайча айтканда, мурун чынында барганда суубуз түгөп калат. Мында аз суу менен барганда түгөп калып, элем багы анча суу берерин, кандай берерин билип түшүнбөгөндөн кийин суубуз жок эл деген сөздөрдү көп угуп ушундай түгөнгөндөн кийин ушундай болаттык да. Негизи эле анан эми азыр заманбап. Жок дегенде 6 тонна суу менен барып, тыгылбай барып, жакшы иштеп келебиз. Өрт өчүрүүчү техникалар өткөн кылымдын 80-жылдарында кийин 2009-жылы биринчисин гана жаңыртылган боюнча калып, эскини оңдоп түзөө аркылуу колдонуп келишкен. Өткөн жылдан тартагана тармакта эбегейсиз жылыштар болуп, заманбап жаңы унаалар келип толукталган. Бул техникалардын артыкчылыгы өрттү өчүрүүдөн сырткары куткаруу каражаттары менен толук камсыздалып, 6 тоннага чейинки сууну батыра алгандыгында. 82-жылғы автоунаабыз бар. Ал мисалы үчүн 2 тонна 150 литр суусу боло турган болсо, ал если биз насос менен сууну берсек, где-то 5-10 мүнөттө түгөйт. Жаңы келген автоунааларда 6 тоннадан суусу бар да. Анан кийин ушул эле учурда белгилеп кетүүчү мунун кыймылдаткычынын күчтүүлүгү, анан ушул жердеги пожарно технический вооружение азыркыга заманбап. Калктын коопсуздугу үчүн жасалып жаткан мына ушул иштин жыйынтыгы менен Нарын облусунун аймагындагы куткаруу кызматындагы автоунаалардын 85% жаңыртылды. Көлөмү дагы, кубаттуулугу жагынан дагы кырсыктарды жөнгө салууда жаңы техникалардын күчү зор. Бүгүнкү күндө мурунку жылдарга салыштырмалуу куткаруу кызматынын жана айткандай техникалык материалдык базасы аябай чыңдалды. Министрликке терең ыраазычылык билдиребиз, мамлекетке терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени мына акыркы 2 жылдан бери ушул маселелер жеринде каралып чечилди. Республика бөлүнгөн техниканын баары Нарын облусундагы ар бир районго келип жетти. Бүгүнкү күндө ушунун куткаруучулар ошол жаңы келген техникаларды окуп үйрөнүү, машыгуу максатында иштерди алып барып баары кызматка даяр. Азыркы күндө ошол техникалар менен куткаруу иштерин жүргүзүп атат. Мындан ары дагы эми мурунку жылга салыштырмалуу действительно көп жылыштар болду. Куткаруушу дагы ылдам баягы эффективдүү жүрүп атат. Өрт өчүрүүчү унаалар менен бирге кар көчкүдө калган жарандарды куткарууга карата жол тандабас унаалардын түрү дагы бар. Айрыкча тоолуу аймакта кар калың түшкөндүктөн бул техникалардын жардамы өзгөчө.
авариялык куткаруу автомашинасына дагы жаңыланып отурат. Биздин унаа кырсыктарына, жол кырсыктарына, ар кандай адамдарга жардам берүүдө ушул бизде ГАСИ деп коет, гидро аварийный спасательный инструмент деп. Мисалы ушул шаймандар ал биз элдерге жардам беребиз. Ушунун сүйүндүргөнү мына быйылкы жылы авариялык куткаруу машинасында жаңылап отуруңузга биз аябай сүйүнүп атабыз. Быйыл бир өзгөчө ырдал катталып ошону менен долонун ашуусуна кар көчкүсү түшкөндө мобильный техникалар менен ЖАК жана ведущий КАМАЗдар менен ордуна куткаруучулар барып иш алып барып атты. Куткаруу иштери уюштурулат. Жакшы жаңы техникалар жакшы иштерди алга жылдырды. Ведущий КАМАЗдар бир кароолду тагыраак айтканда 12-15 кишини өзүнө батырып алып барат. Ал эми бул өрт өчүрүү унаасы болсо 7 кишини ичине сыйымдуулугу 7 киши. Жеңил авария куткаруу унаасында болсо 5 киши батат. Жана авария болгон жерге барып иш алып бара алабыз. Маалымат үчүн айтсак, быйылкы жыл башынан берки 2 ай аралыгында Нарын облусу боюнча 24 өрт кырсыгы катталып, тилсиз жоонун кесепетинен 1 адам каза болуп, 3 миллион сомдон ашуун материалдык чыгым келтирилген. Ал эми өткөн жыл ичинде 126 өрт кырсыгы болуп, 22 миллион сомдук материалдык чыгым келтирилип, бактыга жараша адам өмүрүнө зыян болгон эмес. Кырсыктын басымдуу бөлүгү электр жабдууларынын кыска чыңалуусунан ачык отту туура эмес колдонуунун кесепетинен келип чыккан. Жалындаган өрттү өчүрүп, адам өмүрлөрүн сактап, материалдык баалуулуктарды коргоп калууда кызматкерлердин ишин жеңилдетүүдө жаңы техникалардын жардамы өзгөчө болууда. Өзгөчө кырдаалдарды жоюуда жана өрт кырсыктарын ар кандай кырсыктардын түрлөрүн жоюуда Нарын шаарында жана Нарын өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө атайын техникалар, шаймандар жетиштүү. Ал эми орчундуу чоңураак өзгөчө кырдаал катталып кала турган болсо, Нарын шаары жана Нарын райондук жарандык коргонуу кызматтары менен иш алып барууга даяр. Ал эми кар көчкү, сел каптоо, ташкулоого байланыштуу тоолуу аймакта 2022 жылы 6 рет, быйыл 1 рет өзгөчө кырдаал киргизилип, кырсык жөнгө салынган. Тармакта материалдык техникалык базанын чыңдалышы куткаруучулардын ишин ыкчам жана сапаттуу бүткөрүлүшүнө өбөлгө болуп, материалдык чыгымдардын болушун азайтып, эң башкысы адам өмүрлөрүн өз учурунда сактап калууга өбөлгө болууда. Өз өмүрлөрүн тобокелдикке салып, кайсыл гана жерде, кандай гана шартта болбосун иштеп жаткан куткаруучулардын эмгеги башка орунда экендиги талашсыз.